бир дагы сот туура эмес чыгарган чечим үчүн жооп берген жок. Кайсы бир сотту судьяны көрдүңүздөр? Зонада, жолсо түрмөдө ушул сот туура эмес чечим кылган үчүн камалып ушул жерде срок отбывать этет деген. Бир дагы сот камалып, реалдуу жазасын алган жок. Андыктан бул жакта өтө чоң проблема жатат. Эми кызматынан кызматка которулуп, ачыгын айтайын, сот тандоодо жолсо соттор судья болуп барарда биринчи тандаган жери Нанду деп эсептелинген Бишкек шаары, Ош шаары, Кара Суу району, Сокулук району, жолсо Ноокат району деп соттор тандайт кадимгидей. Баягы элдин социалдык экономикалык жагы кичине өскөн жерге соттор барганга аракет кылат. Бул жерде алдын ала жана коррупциялык жанакысын ниет кылып барышат. Эми мен республикабызда 500'ün айланасында соттор бар. Булардын бардыгы эле ушундай деп айтпайм. Айрымдары. Акыркы учурларда Камчыбек Кыдыршаев баштаган УКМКнын башчысы генералыбыз баштаган өтө чоң коррупцияга каршы күрөштөр болуп атат. Бирок коррупцияга күрөшкөн сайын коррупционерлер да чоң варианттарын, чоң бир башкача бир заманбап жана жолдорун издеп таап атат. Акыркы кезде жанагы электрондук акча деп коет экен, биткоин. Же болбосо жанагы USDT деп коет. Параны ушул электрондук акча аркылуу алып калган сөздөр болуп атат. Соттордун арасында. Ушундай элдин арасында сөздөр бар. Мурдагыдай накталай акча менен эмес, биткоин жана электрондук акча, же болбосо обмен валюталарга барып акчаларын башка бир курста крупный сумманы алып барып, ошол курстун айынан пара катары калтырып кеткен варианттарын табышаттыр. То есть, муну менен мен эмнени айткым келет? Жана паракорлор, коррупционерлер жаңы бир ыкмаларын ойлоп таап атышат.